СМС жазган бир тууган бир топ айтат, дамла дейт. Бамдат намаз шатак болуп атат дейт. Телефондордо братан, паланча кафеге чуркуп келе кал, чай ичебиз. Куптанды окугандан кийин ляля траляланы токтот. Жума намазынын убактысында соода сатык кылуу арам. Карапайым калктан чыгып бул сүйлөй берет. Далилин кана дейт. Далил айтсаң далилдерди түшүнбөйт. Даарат намаздын ачкычы. Намаз бейиштин ачкычы. Аллах акбар ыргытты болду, турду кетип калды. Кайсы намазга. Аллах ошону эркек деп атат дейт. Аллах субхана таала кээ-бир кулуна жакшылык каалайт, кээ-бирөөнө жамандык каалайт. Азыркы учурда мен да силерге кошулуп барыбыз көп болсо эмнени садака бердик? Чумуртка садака бердик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Китептен бир сөз окуйбуз, ошол сөздүн тегерегинде иншалла сиздер менен бир аз ой жүгүртөбүз. Abdullah ibn Abbas radıyallahu ta'ala anhu улуу сахаба, алым сахаба, сахабалардын баары алым болгон эмес, бул өтө илими терең болгон сахаба болгон. Абдулла ибн Аббастан сурашыптыр. Күндөрдүн эң кайырлуусу, айлардын эң кайырлуусу жана амалдардын эң кайырлуусу кайсы деп сурашыптыр. 3 суроо берген экен. 3 нерсе, бир суроодо 3 нерсе. Күндөрдүн эң жакшысы кайсы дегенде, айлардын эң жакшысы кайсы жана амалдын эң жакшысы кайсы деп Абдулла ибн Аббастан сураптыр. Жообу күндөрдүн эң кайырлуусу, эң жакшысы, эң фазилеттүүсү Яумул жума, жума күнү дептир. Бүгүнкү күн. Бизде кээ-бир мечиттерде хутба окуганда имамдар хутба окуйт, хутбада бул сөз өтөт. Эмне дейт? Жума وَفَضَّلَ الْجُمْعَةَ عَلَى الْأَيْدَانِ وَسَائِرِ الْأَيَّامِ. Жума намазда жума күндү Аллах субханаху таала эки айттан да улуу кылды. Айт күнүнөн деп айтат. وَفَضَّلَ الْجُمْعَةَ عَلَى الْأَيْدَانِ وَسَائِرِ الْأَيَّامِ жана башка күндөрдөн фазилеттүү кылды. Анан Хаджул масакини ва саййидул айям. Жума күнү дейт. Мискиндердин, ажылык кыла албагандардын, кембагалдардын, ажылыкка бара албагандардын хаджи, ажылыгы дейт. Ва хаджул масакин. Ва саййидул айям, айлардын да эмнеси мырзасы дейт да. Бүгүнкү күн өтө маанилүү бир күн биз үчүн, мусулмандар үчүн. Ошон үчүн алымдар айтат, бул күнү дейт, жума күнү мусулман баласы дүйнөлүк алектенбегени жакшыраак дейт. Ошол жума күн дүйнөлүк кылбай, өзү үчүн бир майрам кылып койсо, эс алуу маанисинде. Себеп дегенде хадистер бар да. Ким дейт, жуманын 1-чи саатында барса, 2-чи саатын барса, 3-чү саатында барса деп кете берет. Анан жума күнүн 1-чи сааты, 2-чи сааты, 3-чү саат деп келгенде эмне кылабыз ал жерде? Биз көп ойлойт, 1-чи сааты дегенде, 1-чи сааты дегенде 12 саат 12де барып алса деп ойлойт. Жок, андай маанисинде эмес. 1-чи сааты деген сөз жума күндүн мамдат намаздан кийинки убактысы деген сөз. Карасаңыздар, адам баласы жумага кантип даярданыш керек? Мамдат намазга келет, мамдат намаздан кетпейт. Мына бул киши эмне кылгандай болот дейт? 1 курмандыкка чалгандай болот дейт.
Ана 2 saat, 3 saat. 2 saat, 3 saat hadis так эсимде жок. 3 saat деп айтылган болсо эгерде так эсимде болбой жатат да. Биринчи, экинчи. Анан акыркы саатына жеткен киши эмне дейт? Бир эмне кылгандай дейт? Жумуртка садака бергенде болот дейт. Тоок сойгондой. Демек хадистер бар. Мен эсимде жок болуп атат да, ошончо айтып атам мен. Бирок ошол жерде бул күндүн фазилеттүүлүгү жума намазга жарым саат калганда маанисинде эмес ал жердечи фазилеттүүлүк. Бирок бизде ошондой, жума күнү, бүгүн жума күнү дегенде биз жумага даярданбай эле жарым саат, 1 saat калган жумушту таштайбыз, таңы жумага чуркайбыз анан. Баарыбыз азыркы учурда мен да силерге кошулуп баарыбыз көп болсо эмнени садака бердик? Жумуртка садака бердик. Көп болсо ошону кылдык азыркы учурда. Анан мен жуманы окудум, жуманы тигинде мындай деп эметебиз. Туура түшүнүш керек хадистерди. Бамдат намаздан баштап туруп жумага чейинки убакытты толук аласың. Хадисте канча саат деп айтылган болсо, ошончо эмнеге бөлүккө бөлөсүң. Анан биринчи сааты биринчи бөлүгү деген сөз, экинчи сааты экинчи бөлүгү деген, үчүнчү саат үчүнчү бөлүгү деген сөз. Анан ошол убакыттарда келген эмне кыласың, аракет кыласың. Жума ошондой. Анан кээ бир аалымдарыбыз айтат бул маселе боюнча. Соода саттыкты токтоткула деп айтат. Соода саттыкты токтоткула дейт. Өзү жума намазга чейин соода саттык кылуу макрух. Жума намазын убактысында соода саттык кылуу арам. Жума намаздан кийин уруксат деп айтылат. Түшүнүктүүбү? Анан жумага чейин барып тигини бир продукт алып алайынчы деп тигини мындай кылыш жок, такташ керек санда. Макрух. Эмне деген сөз? Алган бир картошкаң, алган бир кило шекериң сага берке бербейт деген сөз. Сен макрух ишти кылып атасың деген сөз. Күндүн фазилеттүүлүгү өзүнө жараша бир амалдарды талап кылат да. Демек жума күнү фазилеттүү, эң фазилеттүү деп эмне кылат экен? Өзүнө жараша белгилүү бир амалдарды талап кылат. Ошол амалдар менен эмне кылабыз биз? Фазилетин көрсөтөбүз Аллах субхана тааляга. Бул күндү өзгөчө уруулаган болобуз өзүбүздүн эмнебизге, амалыбызга иншалла. Анан эмне дейт? Ва хайру шухури, айлардын эң жакшысы кайсы? Шахр Рамадан алып. Эч талаш жок бул маселе боюнча. Ва хайрул а'мали ас-салаватул хамс. Амалдардын эң жакшысы кайсы дегенде Абдулла ибн Аббас айткан экен, 5 вакыт намаз деген экен. Азыр мына күндүн ысыган маалында куптан намазы келет 10дон ашык. Анан бамдат намазы келет 3:20-да, 3:30-да. СМС жазган бир тууган бир топ айтат, дамла дейт. Бамдат намаз чатак болуп атат дейт. Бамдат намаз чатак. Көп СМСтердин көбү азыркы учурда бамдат маселеси болуп атат. Эмне кылсам бамдатты каза кылбасам деп менден сурайт. Эмне кыласың? Куптанды окугандан кийин лала тралаланы токтот. Куптан намаздан кийин дароо эмне кыласың? Жатасың. Сахабалар дейт. Демек ошол учурларда болгон экен. Мен ошону айтам. Кээ хадистер бар. Сахабалар куптан намазын окугандан кийин такыр дүйнөлүк сөз сүйлөшкөн эмес экен да. Куптан намазды окушту, дароо үйлөрүнө качышат эле дейт. Бизде жашоо куптандан кийин башталып атпайбы? Биз куптанды окуп алгандан кийин телефондордо братан, паланча кафеге чуркуп келе кал, чай ичебиз. 1-2 saat отургандан кийин кой үйгө баралы. Үйгө баргандан кийин уйку басат да анан. Бамдат намаз менен жок болуп калат. Бирок такыр эле тура албайм, мен жаттымбы, будильникте укпайм, аялым да тургуза албайт дей турган болсоң, анда уктаба. Бамдат намаз убактысына чейин күт. 3:20 болдубу, даратыңды ал, намазыңды оку, кийин жат. Түшүнүктүбү? Такыр тура албасаң эгерде. Болбосо кыйын.
Hayır amel deydi, en жақсысы қайсы деп атат. Тиги намазды атпайлы коелу, бамдат намазы маселеси. 5 вакыт намаз болуп атпайбы бул жерде. Эмне дейт? Ли вактиха дейт. Өз вактысында 5 вакыт намазды оку. Ошондо да окусаң, өз вакытында окуган болуп эсептелесиң. Макулбу? Бул да бар. Бамдат намазы убактысы кирер менен Ханафи мазхабында мустахаб вакыт болуп эсептелбейт. Ханафи мазхабында кичине байгы жарыктык пайда болгондо окуш керек бамдат намазды. Кандай окуш керек дейт? Мисалы көчөдө бирөө келип атса, айванбы же адамбы ажырата тургандай деңгээлде жарыктык болгон болсо, ошол убакытта намаз окуу мустахаб болуп эсептелет. Ооба. Дароо киргенде окубаш керек деп айтылат. Бирок дароо киргенде окусаң дагы ли вактиха өзүнүн вактында окуган болуп эсептелесиң. Түшүнүктүүбү? Өзгөчө мисалы сага бамдат намазга тура албайсың, анда бир аз китеп оку, бир нерсе кыл үйдө. Анан намазды окуп анан жат. Бул выход из ситуации дегендей. Бул Абдулла ибн Аббас бул суроого жооп бергенден кийин 3 күндөн кийин дейт, Hazreti Aliге дал ошондой суроо беришти дейт. Кимге бериптир? Hazreti Aliге. Hazreti Ali'nin жообу Hazreti Abdullah ибн Аббастын жообуна окшош болду дейт. Болду. Анан Hazreti Aliге айтышты. Ey Ali radıyallahu ta'ala, siz bul суроого жооп бергениңиз 3 күндөн мурун Абдулла ибн Аббастагы ошондой жооп берген болчу. Сиз да дал ошондой жооп берип атасыз дегенде айтты. Лау суилал уламау вал хукамау вал фуқахау. Алымдар, аулиялар жана фақих болгон дин алымдары дейт. Булардан эгерде бул суроо сурула турган болсо, минал машриqi илал магриби, алымдардын баарын машриq күн чыгыштан баштап, күн батышка чейин баарын топтоп туруп, ошол алым аулиялардын баарына бул суроону бере турган болсоң, мындан башка жооп ала албайсыңар дейт. Мындан башка эмне кыла албайсыңар? Жооп ала албайсыңар. Күндүн эң улуусу жума күнү, айлардын эң фазилеттүүсү Рамазан, амалдын эң жакшысы 5 убакыт намаз. 5 убакыт намаз деген учурда, мисалы бул жерде 5 убакыт намаз. Бирок 5 убакыт намаздан мурун да дарат маселеси бар. Кээ бир учурда дарат маселесин козгосоң, бул молдокелер примитивный эле баягы тема дарат анан тигиндей мындай деген маселени көтөрө берет дейт. Хей, диндин өзөгү ошол болуп атпайбы? Аллахтан сага келе турган нусрат эмнеге байланыштуу? Сенин Алла Таалага болгон мамилеңе байланыштуу. Сенин бул мамилең эмнеге байланыштуу? Тууганым, даратыңа байланыштуу. Дарат намаздын ачкычы. Намаз бейиштин ачкычы. Ошон үчүн дарат маселеси өтө маанилүү. Тазалануу маселеси мусулман үчүн өтө маанилүү. Эгерде тазалануу маселеси мусулман үчүн маанилүү болбосо, биринчи алгачкы буйруктардан болуп келбейт эле. Тазалануу намаздан мурун келип атпайбы, тууганым? Тазалануу буйругу намаздан мурун келип атат. Өтө маанилүү булардын баары. Мен ишенем, бул жерде отурган биздин мусулман бир туугандар андай нерсе кылбайт, бирок биздин могу туалеттерде 2 туалет тыгылып калыптыр. Анан тазаладык өзүбүз. Эмне чыкты? Жалаң чөп чыкты. Ойлоп кой, мынчалык чөптү кантип колдонот депчи. Мен ойлойм, биякта 5 убакыт намаз окуган аны кылбайт деп ойлойм. Негизи бияка ачык 24 саат түнкүсү бирөө кирген окшойт деп атам да. Атайын кылганбы же эмне, бирок болбой эле эгерде биздин арабызда болгондор болсо чөп колдонбой эле койгула, макрух чөп колдонуу. Ооба. Кагаз жок, башкасы жок, тиги жок десең, суу бар. Алымдарыбыз айткан, бир гана суу менен жетиштүү болот дейт алымдар. Түшүнүктүү? Бир эле суу менен тазаланып жетиштүү. Кечиресиң, чоң зара кичиник айырмасы жок. Суу менен тазалансаң жетиштүү болот.
Sen suu менен тазаланып бүткөндөн кийин bir gana jiti kalıp kalsa taza olup eseptelet şariatta. Unutma bu nerseni. Taza olup eseptelet. Üç nersenin bir najasattın üç nerse, üç özgöçörlükten birösü, ekөөsü jok olsa ele taza bolot. Misалы senin emenge, kiyimine, ak köynöğüne kan tamçıp kaldı. Kan tamçıdı. Bana juudun, juup büttün. Düşünüktü. Emnesi jok, ek özgöçölügü jok oldu. Kandın damı jok oldu, kandın jiti jok oldu. Emnesi kalıp kaldı? Tüsü kalıp kaldı. Tüsü gana kaldı. Emne oldu? Kir boldu mu? Jok. Taza bolup eseptele. Şariatta. Düşünüktü. Jitili kalıp kalat. Tuvaletke varıp geldin, keçiresin. Tazalandın. Eç nerse jok. Taptaza, bir kolunda jit kalıp kaldı. Girbi? Giremez. Tazalı bolup eseptele şariatta. Keyin çıgasın, samындap çöysün. Al mesele emes. Bирок тиякты ошондой колдонуп, таштап, ол туалет кагаздарды аттайын немелерди колуп коюп койдук. Ошолорго ыргыта бергиле. Толуп калса дагы ыргыта бергиле, тазалап коебуз. Биз могу колдор менен алып тазалап проблема жок, тазалайбыз. Түшүнүктүүбү? Бирок тиги эмеге ыргытпагыла. Ыргытыла сайын ана өтө кыйын болуп атат. Могу жерде тазалаш өтө эле кыйын болот. Ал жерде чыгарган нерсе, кээ бир учурда таштар чыгат. Кээ бир учурда бирөөнүн ички кийимдери чыгат, трусилери чыгып кетет ушул жерден. Ошончолук булганып калып турсаң проблема. Адамзат булганат, болот бул нерсе. Адам баласы да эми дейсиң эми. Ичиң өтүп кеткен бир нерсе болду. Бирок алып туруп ошол жерде эле bir ороп туруп, биргизбей туруп, бир жерге алып берип коюп кой. Алып кет үйүңө. Байсың ошончолук. Азыр бир эле 250 сом, 300 сом туруп атпайбы эмне? Ыргытып атасың. Кийгиң келбесе, жакшылап үйгө алып бар. Стиральный машина жууп, тазалап туруп, пакеттеп туруп, бирөөгө берип кой, эчтеке болбойт. Башка бирөө кийсин. Бирөө ошого да муктачтыгы бар, билесиңерби? Ойлойсуңар, бар муктачтыгы ошого да. Эчтеке болбойт. Тазала, жакшылап берип кой. Эми айтканым, намазды эле айта берет, дааратты эле айта берет деп. Жок. Аллах менен болгон мамиледе булар негиз болуп эсептелет. Булар негиз болуп эсептелет. Булар түбү, иштин маселеси ошол жерде жатат. Ошон үчүн бул аалымдар, ошон үчүн сахабалар эмне деп атат? Амалдардын эң жакшысы 5 вакыт намаз. Бул кандай не? 5 вакыт намаз. Амалдын эң жакшысы. Рижалун садаку ма ахадуллаха алейхи. Аят бар. Аллах субхану ва тааля өзүнүн кээ-бир кулдарын Кур'анда рижал деп атады. Рижал. Рижал деген сөздүн мааниси которгондо чыныгы эркек. Алла айтат Кур'анда. Эркектерге бул сөз түшүнүктүү. Эркексиң, түшүнүктүү бул нерсе. Ошолорду Алла Кур'анда рижал дейт. Кимдер булар дегенде бир аят бар. Рижалун садаку ма ахадуллаха алейхи. Аллах субхану ва тааля берген сөздөрүндө так турушат. Ошолор эркектер дейт Аллах субхану ва тааля. Кимдер жөнүндө сөз кетип атат дегенде, тафсирди ачып көргөн болсоң, бир сахаба жөнүндө сөз кетип атат. Ал сахаба ким экен? Эркек бир сахаба. Амал эмне экен? Ал сахаба мындай ящиктер жасайт экен. Колунда бир балка бар, балка менен мык бар, ящик алат, кагат, ящиктер жасайт. Бирок амал эмне? Азан айтылдыбы? Колун көтөрүп иштеп аткан жерде, азан айтылган жерден кое бир мыгым калып калды. Бүтүрөйүн дагы анан барайын, анда нерсе жок. Колу кайсы жерде болсо, Аллах акбар ыргытты болду, турду кетип калды. Кайсы жерге? Намазга. Аллах ошону эркек деп атады. Аят. Себеби Аллахка сөз берди. Аллахка сөз берди. Эмне менен сөз берди? Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дедиби? Аллахка сөз берди. Аллах,
мен 5 вакыт намазды эркекче окуйм. Байлыгым болсо, зекетимди эркекче берем. Мен орозомду эркекче кармайм. Түшүнүктүбү? Баарын эркекче кылам деген сөз берди. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ошолор эркек деп атты Аллах субханаху ва тааля. Söz verdik sebep degende. Allah'ka söz verdik. Anan saat işlere kaldır. Allah subhanahu wa ta'ala kimge deydi? Kimge jakşılık kaalagan bolsa. Allah subhanahu wa ta'ala kebir kuluna jakşılık kaalayt, kebirden jamanlık kaalayt. Oşonday. Түшүнүктүбү? Allah jakşılık kaalayt, jamanlık kaalayt. Ayatта айтат. Allah subhanahu wa ta'ala serge bir jamanlık kaalayt, jamanlık üstüge aşat. Бул силердин колуңардын кесебети дейт Аллах субханаху ва тааля. Демек сен өзүң аны эмне кылдың? Ошол жолду тандадың. Түшүнүктүбү? Тандап ошол жол менен басам, мага ошол керек дегенде Кудай Таала каалап сага ал нерсени жаратып берет деген сөз. Түшүнүктүбү? Болбосо Кудай Таала каалады деген сөз. Мен баргым келбеди, Кудай Таала ошол жерге мени бардырды деген маанисинде эмес. Сен тандадың, Кудай Таала сага жаратты. Каалоо деген ошол, Аллахтын каалоосу деген ошол. Түшүнүктүбү? Аллах субханаху таала каалады. Allah sana жақшылық қалады, жамандық қалады. Kimге Allah жақшылық қалаған болса, фаққахаху фиддин. Динде алым қылып қояды. Bir. Dinde alım. Alımdın içinen faqih қылып қояды дейді. Faqih деген сөз hukuktuk жағынан өтө терең билимдүү болуп эсептелет. Hukuktuk деген сөз, faqih деген мааниси эмне? Мына азыр кейбир алымдарыбыз чыгат, кейбир маселеге айтат. Бул болбойт же болот дегенде карапайым халктан чыгып бул сүйлөй берет. Далилин кана дейт. Далил айтсаң, далилдерди түшүнбөйт. Маселе ошондой. Далил айтасың, бирок далилди да түшүнбөйт. Себеби ал аны түшүнө тургандай деңгээлде фақих эмес. Фақих деген сөз башкасынын көрө албаган нерсесин көрө билүү. Башкасынын түшүнө албаган нерсесин түшүнөт деген сөз. Фақих деген нерсе ошол.